Бирдемеден чыгарганды жакшы көрөбүз го биз. Эми кетки келбей атат азыр деле. Өзүн комузду тебелеген жокпуз. Кыргыздын күүлөрүн берип турса сонун болмок да бияка. Бир сон экен, соң курулуптур. Чолпон Ата шаарындагы Рухордо комплексинде комуздун формасындагы жаңы пирс курулуп бүттү. Муну интернет тармагында ар кандай талкуулашууда. Кээ бирөөлөрү бул Кыргызстанга туристтерди чакырат, аябай жакшы көрүнүш десе, айрымдары биз деген комузду тебелеп жүрбөшүбүз керек, комуздун формасын бийик көтөрүп турушубуз керек деген ойлорун жазышууда. Бул жолу бул жакка келген коноктордун оюн билип көрөлү. Бир сон экен, соң курулуптур. Аябай жакшы болуп, дизайндагы жакшы өнүгүүлөр бар. Аябай жакшы болуптур. Формасы сонун болуп, биздин кыргыз улуттук инструментти көрсөтүп, дагы биздин туристтерге аябай белгилүү болду. Приехали первый раз, да, мы сами из Бишкека, но очень красиво, молодцы. Я очень рада, что у нас такое государство, правда очень красиво. Это символизирует наш народ, наверное, да, комуз, игра на комузе. Вообще супер, очень хорошо получилось. Улуттук парламент болгон комузду чагылдырып жасаштыр. Жакшы деңгээлде болуптур. Ошо эс алуучулар көп экен. Ошо биз да эс алып келдик өзүбүз. Нарын областынан келдик. Ошо жакшы деңгээлде жасалыптыр. Ага деле кошулам, бирок бул дагы бир биздин жергебизге ажайып сулуулукту берип турат го. Кандай сон экен, мындай айта албаган сөз да. Аябай жакшы, биринчи жолу укканбыз, бирок келген эмес, бүгүн келдик. Аябай сон экен, мындай ощущение да башкача. Приз өтө сонун, өтө мыкты деңгээлде салынган. Жазалгасы дагы эми кетки келбей атат азыр деле. Эртең менен келгенбиз. Дагы деле жүрөбүз. Башка улуттагылар да билет деген ойдобуз. Бул менен көбүнчө элдер да келишет, сүрөткө түшкөн. Өзүбүздүкү эле мисалы Кыргызстан ичинен эле биз деле ошо кызыгып ошол жерге интернеттен көрүп алып келдик. Ошон үчүн го дейм. Биздин оюбуз ушундай. Өтө сонун, өтө жакты. Эми комуз деген негизи кыргыздын ыйык нерсеси болуп эсептелинет. Бирок туура эле карайм, мондай наоборот кооз болуп, ысык көлгө кооз болуп салынып турган жакшы эле. Бул комуздун формасы да биз өзүн комузду тебелеген жокпуз. Комуздун формасы пирс. Ошондой эле башка формалар бар да толтура. Биз ошонун үстүндө эле басып жүрөбүз, эчтеке болбойт го дейм. Знаете, допустим, есть много вещей в городе, куда нельзя наступать, да? Поэтому я не считаю, что мы же не ходим по самому кумузу. Это же просто, допустим, как форма, да, пирса в форме кумуза, и все. А так, допустим, то, что кумуз наш инструмент кыргызского народа, он так и останется нашим инструментом, ничего не изменится. У меня мой ребенок, он играет на кумузе, да, кумузчу, поэтому я же говорю, для меня это много что значит. Я не думаю, что если мы ходим по пирсу в форме кумуза, что мы как-то, допустим, надругались над нашим, допустим, над нашим народом, над нашими традициями. Негизи бул именно комуз тебелеген жок, ошону чагылдырган кандайдыр бир кооздук жасалган нерсе да, муну туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Эгер комуз тебелеп атса, ал туура эмес да. А эгер комуз сыяктуу болгон бир жакшы кооз нерсени тебелеш туура эле го дейм мен. Ар ким түшүнүгү ар кандай да. Ал эми бирдемеден чыгарганды жакшы көрөбүз го биз. Жөн эле нерсе болуш керек. Эми бул дагы туристтер чакырган, туристтерге дагы бир көбүрөөк келтире турган бир нерсе да бул. Комуз эми шылтоого жөн эле деп ойлойм да. Мага аябай жакты.